саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Арыбаңыздар, ардактуу замандаштар. Акыркы жылдары 31 май күнүн биз Улуттук университетинин күнү деп белгилеп жүрөбүз. Ушул салтты улап биз бүгүн дагы өзүбүздүн майрамыбызга чогулуп отурабыз. Баарыбызды Улуттук университеттин күнү менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Майрамыбыз кут болсун. Ыйык орозо күндөрүндө өткөрүлүп жаткан салтанатыбызды жараткан өзү колдосун. Баарыбыздын ишибизге ийгилик каалайм, ийгилик болсун. Урматтуу коллегалар, мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда биринчи жолу официалдуу түрдө Улуттук университеттин ректору катары сөз сүйлөп жатам. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып дагы бир жолу өзүмдүн рахматымды баарыңыздарга айтар элем. Биз шайлоо учурунда биримдикке, ынтымакка, туруктуу өнүгүүгө биринчи кадам жасадык деп ишенем. Сиздердин ишенимиңиздерди акташ үчүн аракет кылып, таза иштеп, туура жолдон кайтпай, сиздер менен чогуу бирге көп маселени чечүүгө даярмын деп, ошол түз жолдон чыкпай иштеп берем деп убада берем. Урматтуу коллегалар, быйылкы 17 жыл биздин республикабыз үчүн маанилүү жылдардын бири. Биз ушу жылы 100 жылдык Октябрь революциянын юбилейи деп белгилейбиз. Ошону менен бирге биздин Улуттук университетибизге 85 жыл деп дагы майрамдык салтанаттарды күз айларында өткөрөбүз. Ушул эки тарыхый датаны салыштырып көрсөк, кандай ойго келебиз? 100 жыл мурда Октябрь революция болгон, 15 жыл өткөндө биздин Улуттук университет жогорку окуу жай болуп курулуп, биздин республикабызда жогорку окуу жайдын деңгээлинде кадрлар даярдалып чыга баштаган. 15 жыл ичинде кандай чоң басым жасалган, кандай ийгиликтерге жетишкен биздин Кыргызстаныбыз. 85 жылдын ичинде Улуттук университет тарыхый жолдорду басты, өткөрдү. Бул тарыхый жолдор биздин аталарыбыз, биздин бабаларыбыз, биздин эле азыркы учурда отурган коллегаларыбыз жана биз өзүбүз деле ошол тарыхый жолго себепкер эмес, катышкан кишилер катары турабыз. Орустардын белгилүү акыны Владимир Маяковский революция жөнүндө мындай деп жазган: это было со мной, это было страной, это было в сердце моем. Биздин баарыбыздын жүрөгүбүздө Улуттук университет өткөн тарыхый издер калып отурат. Мына биз менен чогуу азыркы биринчи катарда отурган ардактуу биздин профессорлорубуз, мурдакы иштеп кеткен ректорлорубуз отурат. Баарыңыздардын атынан мен биздин агайларга таазим кылып, өзүбүздүн белектерибизди тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Өзүм колум менен уруксат берсеңиздер, калпак кийгизип коем агайларга.
урматтуу коллегалар, биздин сценарий боюнча биздин майрамыбыз желек көтөрүү менен башталат. Ушул желек көтөрүүгө биздин ардактуу профессорубуз Аманбек Жаннаковичти чакырам, жана биздин ардактуу урматтуу ректорубуз Аскар Чукутаевичти чакырам. Чогуу ушул желектерге өтүп барып көтөрсөк деген сунуш бар.